4'төн 1 жана 6'dan 5 бөлчөктөрүн жалпы бөлүмгө келтир. Алымы бүтүн сан болуусу керек. Демек, бул эки сандын бөлүмдөрүн теңдейбиз жана алымындагы сандар алардын бүтүн сан болуусу керек. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы бөлчөктөрдүн бөлүмү боло алат? Жана бул эки бөлчөктүн бөлүмүн жалпы бөлүмгө алып келгенде, жооптордун кайсы бири алардын бөлүмү боло ала тургандыгын аныктайбыз. Бул жерде 4'төн 1 жана 6'dan 5 сандары берилген. Демек, 4 саны негизинен кайсы сандарды бөлөт жана 6 саны кайсы сандарды бөлө тургандыгын аныктап алсак болот. Алгач 4'тү карап алалы. 4 саны 4'тү бөлөт. Себеби 4'тү 1ге көбөйтсө 4. 4 8'ди бөлөт. Себеби 4'тү 2ге көбөйтсө 8. 4'тү 3гө көбөйтсө 12. 4'тү 4гө көбөйтсө 16. 4'тү 5ге көбөйтсө 20 жана мындан аркы сандар дагы ушул иретте чексиз уланып кете берет. Эгерде 4'төн 1 бөлчөгүнүн бөлүмүн 8 же 12 деп өзгөртө турган болсок, ал бөлчөктө негизинен кандай өзгөрүү болот? Аны биргеликте карап көрөлү. Бул жерде бир бүтүн бар. Бул бүтүндө биз 4'төн 1 бөлчөгүн көрсөтүп алабыз. 4'төн 1. Негизинен бул бүтүн 4 бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Эгерде анын бир бөлүгүн гана боеп кое турган болсок, ал бизге 4'төн 1 бөлчөгүн берет. Эгерде бул 4'төн 1 бөлчөгүн алымын 2 деп өзгөртө турган болсок, анда бөлүмү кантип өзгөрөт? Же болбосо бул бүтүндүн боелгон бөлүгүн тең ортодон бөлсөк, жөнөкөй бөлчөк түрүндө кантип көрсөтөбүз? Негизинен бүтүн азыркы учурда 5 бөлүккө бөлүнүп калды. Анда биз бөлчөктүн бөлүмүнө 5 деп жаза алабызбы? Жаза албайбыз. Себеби бул жердеги бөлүктөрдүн чоңдуктары бирдей эмес. Бул жердеги бир бөлүктү 2ге бөлүп алдык, анда калган ар бир бөлүктү дагы 2ге бөлүп алабыз. Бул жерди дагы 2ге бөлүп алабыз. Бул жерди дагы 2ге бөлүп алабыз. Ар бир бөлүктүн чоңдуктары бири-бирине барабар. Анда жалпысынан канча, бул бүтүн канча бөлүккө бөлүнгөндүгүн эсептеп алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бөлүккө бөлүнгөн, анын 2 бөлүгү боелуп турат. Демек, эгерде 4'төн 2 бөлчөгүнүн алымын 2 деп өзгөртө турган болсок, бөлүмү 8ге барабар. Анда бул бөлчөктүн бөлүмүн көбөйттүк 2ге, ал эми алымын дагы көбөйттүк 2ге. Бул 2 жөнөкөй бөлчөк бир эле маанини билдирет. Эгерде ушул эле жөнөкөй 4'төн 1 жөнөкөй бөлчөгүнүн бөлүмүн 12 деп өзгөртө турган болсок, анда ал бөлчөктө кандай өзгөрүү болмок? Аны дагы биргеликте карап көрөлү. Кайра эле ошол бүтүндү алып алабыз. Анда алгач 4'төн 1 бөлчөгүн көрсөтөбүз. 4'төн 1 бөлчөгүн көрсөтүү үчүн анын бир бөлүгүн боеп алабыз. Бул бүтүн негизинен азыркы учурда 4 бирдей бөлүккө бөлүнгөн, анын 4'төн 1 бөлүгү боелгон. Эгерде биз бул бүтүндү 12 бирдей бөлүккө бөлө турган болсок, кандай болмок? Анда алымына кайсы санды жазмакпыз? Биргеликте карап көрөбүз. Бул бүтүндү 12ге бөлүү үчүн анын ар бир бөлүгүн дагы 3гө бөлүп алуубуз керек. Дагы 3гө бөлүп алабыз. Бул жерде 3гө бөлүп алдык. Ар бирин бирдей чоңдукта бөлүп жатабыз деп элестетели. Себеби бул бүтүндү биз көз ченем менен бөлүп жатабыз. Бул бүтүндү 12 бирдей бөлүккө бөлүп алдык. Эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 бирдей бөлүккө бөлгөнүбүздө анын 3 бөлүгү боелуп калды. Демек 4'төн 1 бөлчөгүнүн бөлүмүн 12 деп өзгөрткөндө анын алымы 3 болуп өзгөрөт. Бул жерде жөнөкөй бөлчөктүн бөлүмүн 12 болуусу үчүн 4'тү биз көбөйттүк 3гө. Андагы алымын дагы көбөйттүк 3гө. Бул жерде 4'төн 1 бөлчөгүнүн негизги мааниси өзгөргөн жок дагы, андагы болгон 4'төн 1 бөлчөгүн көрсөтүүдөгү сандар гана өзгөрдү. Бул сандар бири-бирине барабар же болбосо бир эле маанини түшүндүрөт. Анда эгер 4'төн 1 бөлчөгүн биз бөлүмүн 8 же 12 деп өзгөртө турган болсок, ал бөлчөктүн негизги мааниси өзгөрбөйт.
Анда сурообузга кайтып келебиз. Бул жерде 4-1 жана 6-5 бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүн теңдебибиз керек болчу. Анда 4 жана 6 сандары негизинен кайсы сандарды бөлө тургандыгын аныктап алабыз. 4 4-тү бөлөт дедик. 4-тү 2-ге көбөйтсө 8, 4-тү 3-кө көбөйтсө 12, 4-тү 4-кө көбөйтсө 16, 4-тү 5-ке көбөйтсө 20, 4-тү 6-га көбөйтсө 24 жана ушул иретте бул сандар чексизге чейин уланып кете берет. 4 кайсы сандарды бөлө тургандыгын аныктап алдык. Анда 6 кайсы сандар бөлө тургандыгын аныктап алабыз. 6 6-ны бөлөт, себеби 6-ны 1-ге көбөйтсө 6, 6-ны 2-ге көбөйтсө 12, 6-ны 3-кө көбөйтсө 18, 6-ны 4-кө көбөйтсө 24 жана бул сандар дагы ушул иретте чексизге чейин уланып кете берет. Бул жердеги сандарды карап чыгабыз. 4 4-тү бөлөт, бирок 4 6-дан кичине. Демек, 4 сандардын жалпы бөлүмү боло албайт. Анда 6-ны карайбыз. 6 6-га бөлүнөт, бирок 6 4-кө бөлүнбөйт. 4-кө так бүтүн сан болуп бөлүнбөйт. Демек, бул сандардын бөлүмү 6 дагы боло албайт. Кийинки санды карайбыз. 8 8 4-кө бөлүнөт, бирок 8 6-га бүтүн сан болуп бөлүнбөйт. Демек, бул жерде жооптордо 8 саны бар болчу. 8 2 жөнөкөй бөлчөктүн жалпы бөлүмгө келтирүүдө алардын жалпы бөлүмү боло албайт. Анда 8ден кийинки сан бул 12. 12 4-кө бөлүнөт. 12 6-га дагы бөлүнөт. Демек, 12 бул жөнөкөй бөлчөктөрдүн бөлүмү боло алат. 4-1 бөлчөгүнүн бөлүмүн 12-ге теңдеп алсак болот, анда алымы бүтүн сан болот. Ал эми 6-5 бөлчөгүнүн дагы бөлүмүн 12-ге теңдеп ала турган болсок, анын алымы дагы бүтүн сан болот. Бул жерде жоопту аныктап алдык, бирок кийинки сандарды дагы карап көрөбүз. 18 18 6-га бөлүнөт, бирок 18 4-кө бүтүн сан болуп бөлүнбөйт. Демек, 18 дагы 2 жөнөкөй бөлчөктүн бөлүмүн жалпы бөлүмгө келтирүүдө ал сан туура келбейт. Кийинки сан бул 24. 24 4-кө бөлүнөт, бүтүн сан болуп бөлүнөт. Ал эми 24 6-га дагы бүтүн сан болуп бөлүнөт. Бул жерде дагы көрүп турганыбыздай 24 санын 6 дагы 4 дагы бөлөт. Демек, 24 дагы негизинен 2 бөлчөктүн бөлүмүн жалпы бөлүмгө келтирүүдө алардын бөлүмү боло алат. Бул жерде 2 жоопто туура болуп калды. Силер кантип ойлойсуңар? Кайсы бири туура болушу мүмкүн? Негизинен биз бул 4-1 жана 6-5 бөлчөктөрүнүн бөлүмүн жалпы бөлүмгө келтирүү үчүн 4 жана 6 сандарынын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн эсептейбиз. Анда алардын жалпы бөлүнүүчүсү 12-ге барабар. Көпчүлүк учурда биз алардын жалпы бөлүмүн 12 деп белгилейбиз. 12 кичине сан болгондугу үчүн биз алардын бөлүмүн 12-ге теңдеп алсак болот. Ал эми бул 2 жөнөкөй бөлчөктүн бөлүмүн 24-кө дагы теңдеп алсак болот. Анда бул бөлчөктөрдүн сандары бир аз дагы чоң сан болот. Демек, бул жерден 12 дагы 24 дагы 2 жөнөкөй бөлчөктүн бөлүмүн жалпы бөлүмгө келтирүүдө алардын бөлүмү боло алат.